Кыргызстанда өтө каттуу жер титиреди. Жер титирөөнүн очогу 6 балга жеткен. Жер титиреп жаткан учур видео көзөмөлгө түшүп калган жандыктар дагы ордунан козголуп кеткен. Бишкек Нарын Торгат жолунда 3 унаанын катышуусунда жол кырсыгы катталды. Bir una talqalanıp ketken. Ушулар жана башка жаңылыктар түрмөгө видеонун астындагы үйдө караган бармакчаны албетте басып коюңуз. Ошондо гана сиздер Кыргызстанда жана башка өлкөлөрдө болуп жаткан акыркы жаңылыктардан кабардар болуп турасыздар. Бүгүн 28 мартта саат 4:42 күчтүү жер титирөө болуп өттү. Көпүрө базарда 6 балл сейсмология институту жер титирөө боюнча билдирүү жасады. 6 балга жеткен жер титирөө учуру видеого түшүп калды. 28 март күнү Кыргызстанда 6 балга жеткен жер титирөө болду. Бул убакта жер титирөө катталган аймакта жашаган кишинин мал сарайына орнотулган видео байкоо системасы иштеп жаткан. Видеодо койлордун үркүп кеткен учурлары түшүп калган. Магнитудасына 5,5 балды түздү. Эпицентр Таластын Көпүрө базар айылынан 15 километр аралыкта жайгашкан. Жер титирөө Казакстан, Кыргызстан, Тажикстан, Өзбекстан жана Кытайда сезилди. Азырынча эч кандай олуттуу чыгымдар же жоготуулар тууралуу маалыматтар жок. Мындан ары кененирээк маалыматтар берилери күтүлүүдө. Адамдарга сак болуу, жер титирөөдөн кийинки терс таасирлерге даяр болуу сунушталууда. Акыркы секундта Айпери Медет кызы 3-чү рет Азия чемпиону болду. Кыргыз балбаны Айпери Медет кызы Иорданиянын Амман шаарында өтүп жаткан күрөш боюнча Азия чемпиондугунда алтын байге утту. Ал финалда индиялык балбанын кызы менен кескелди. Беттеш бүтөрүнө 8 секунд калганда индиялык балбан аста келе жаткан, бирок Айпери Медет кызы атааңдашынын артына өтүүгө жетишип, беттеш бүтөрүнө 2 секунд калганда атааңдашын артка айлантып дагы 2 упай алып, эсеп санын 6-6 кылып жеңишти камсыздады. Беттеш бүтөрү менен индиялык машыктыруучу жерди чаап, челлендж баскычын басты. Калыстар видео кайталоону көргөндөн кийин Айпери Медет кызына дагы бир упай берип, эсеп саны 7-6 болду. Муну менен Айпери Медет кызы 3-чү ирет Азия чемпиону болду. Буга чейин ал 2022 жылы Улан Батырда жана 2024 жылы Бишкекте өткөн Азия чемпиондугунда алтын байге уткан. Урматтуу Москва шаарындагы эмгектенип жаткан мекендештер, сиздер үчүн документтердин бардык түрүн ишенимдүү түрдө жасап беребиз. ННН, СНИЛС, медкнижка, справка, перевод паспорт, ДМС, ОМС, детский полис, медкарта, трудовой договор, проверка регистрация, проверка запрет, проверка черный список. Эгерде срогу бүтүп калса, базадан чыгып кетсе, Сахаровага барган эмес болсо, 3 айга продление кылып беребиз. 1 айда 1 базасын текшерип беребиз. Базадан чыгып кетсе, кайрадан киргизип беребиз. Байланыш номер +7 968 489 16 35. WhatsApp'tan кайрылсаңыздар болот. Бишкек Нарын Торгат жолунда 3 унаа кагышып, бири талкаланды. Бул тууралуу күбөлөр билдирди. Алардын айтымында окуя унаа жолдун Ысык Ата районуна караштуу Люксембург айылындагы тилкесинде болгон. Ал эми Чүй облустук жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо бөлүмүнүн басма сөз кызматы турмуш басылмасына тастыктаган маалыматка караганда, Subaru Forester үлгүсүндөгү унаа 27 мартта саат 23:00 23:30 чамаларында Бишкек Нарын Торгат айланма жолунда күн чыгыштан күн батышты көздөй бара жатып, айдоочу карама-каршы багытка бурулган. Ошол маалда карама-каршы тилкеде келе жаткан 2 унаа ага урунган. Кырсыктын кесепетинен Subaru Forester үлгүсүндөгү унаанын айдоочусу Ысык Ата райондук дарыгерлердин жалпы практикалуу борборуна кайрылган. Булак турмуш кежи. ДТП. Жиктер, байкелер. Авалап айдабайсыздар буя. Караңыздарчы. 3 машина ДТП болду. Карагылачы. Дөмөлө чыгып кетти мына. Автогаз Люксембургга жетпей. Демели Жаркырайт Жалал-Абаддагы арка оңдоо түзөөдөн өттү. Жалал-Абад шаарынын кире беришиндеги Курманбек кылымдары мурасы триумфалдык аркасы, анын айланасы жарыктандырылды. Бул тууралуу кала бийлиги кабарлады. Маалымдалгандай, арканын жарыктандыруусун жандандыруу иш-чарасына президенттин Жалал-Абад облусундагы карым укуктуу өкүлү Тилек Текебаев, шаар мэри Эрнестбек Ормоков, тиешелүү мекемелердин жетекчилери катышкан. Аны оңдоо түзөөгө айланасын жарыктандырууга жергиликтүү бюджеттен 2 миллион 184 миң сом жумшалганы белгиленди. Булак Суперкежи.